Товар келди. Жайлуу эле чаржайыт болуп жатып калдык. Анан бизде товар келгенде мындай Акжол, тынчсыңбы өзүң? Жакшы. Настроение жок. Бул баягы эми бизде бул тууганым да өзүм дүкан болот. Мындай база бар да бизде, каша бар да, мына мой склад деген жигиттер. Каждый товар детально өтөт да. Мой склад деп бул жакшы, эң оңой экен жигиттер, машалла. Өзүңө сак бол, кошунаң ур тутпа дейт. Бизнесте адамдар неден урушат? Биринчи очередь отчет учеттон. Достор дагы, тууган урук дагы ушул акча мына. Мынанын айынан урушат. Ошол урушпаш үчүн, пожалуйста, мой склад. Биз дагы жол зыңкта турабы? Экөөбүз тууганбыз. Тыйынга чейин чыгат, билесиң го өзүң, Эми булар жаман көргөндө дагы жол зато зыңк болуп атпайбы? Кыскасы, мой склад жигиттер бардыгын нолдон карап берет. Мисалы, мынал товар, эми бардыгы эле ошондо болсо керек, бирок мен айтып коеюн. Мынал келди. 1 ай туруп калды. Базадан сразу көргөзөт. Аскар, мына товарың чото турат 1 айдан бери. Же скидка кылып сат, же дальше алып келбе дейт. Же болбосо мына келди, бүгүн сатылган болсо айтат, Аскар красавчик, ушундан жинди пайда көрүп атасың. Тök ушуну алып келишиң керек дейт. Туурабы? Бул мой склад ушул каяктан келдиңер силер? Алматыдан барып келдиңер. Ташкент, бизнес тур менен 2 күн Алматы, мой склад основательдери менен учурашып, баланы интервью кылып, Кыргызстанга алар чакырып атабыз. Күзүндө полностью кирет. Кыргызстан базарында чоң жыйын болот. Именно ошо основатель өзү келип, клиенттер менен встреча кылат, ошону сүйлөшүп, биз договориться этип, баарын чакырып келдик. Что бизди базарда ham соода көп да. Бизде бурунтан соодадан чыкканбыз, шоу путь деп айтып, бизде силер билбей атасыз, алар базар кичине дейт. Силер базар кичине болгон менен потенциал өтө чоң. Кегилет. Туура эле. Полный чагырдык күздө уюштурабыз. Жыйын болот. Чыгарабыз. Мужской вайп болот экен күзүндө. Мына азыр база сразу кирет. Жигиттер, так что мой склад катталабыз. Номерлер боюнча кайра бол.